Айпер Медет кызы кайрадан кызыл кийим менен, Анастасия Альпиева болсо көк трико менен. 8-ден 1 финалда Анастасия Альпиева бош калган чучугулактын жыйынтыгы боюнча эле Айпер Медет кызы Гүлмара Эркебаева менен казакстандык катандашы менен кезгилип 4-1 эсебинде утту. Аны дагы Нактерка спорт телеканалы аркылуу түз эфирде көрө алдыңыздар. Өтө оор беттеш болду, ачык айтканда Айпер Медет кызы үчүн. Жана алдыдагы атаандаш Анастасия Альпиева дагы жөнөкөй атаандаш эмес. 22 жашта, чоңдар арасында ири мелдештерде азырынча ийгилик жарата элек. Башова, күрөш, башты карма, колдуга кеттиң. Капталга чык. Руки, да, контроль рукой. Кидать можно. Эй, күтпө. Можно, Настя. Эй. Башың көпкө кармала, күтпө. Да, Настя, вставай. Вставай спокойно. Бутун берип койду азыр, өтө өкүнүчтүү. Жана бул жерде атаандашын чалып Анастасия Альпиева 4 упайды өзүнүн капчыгына салды. Нурбек Изабеков. Иште, алдыга иште бер. Мына алдыга иштеш керек экендигин айтууда. Анастасия Альпиева 2023 жылы быйыл Европа чемпиону болду жаштар арасында. Мындан тышкары 2021 жылы өспүрүмдөр арасында Европанын чемпиону болгон. 2018 жылы кадеттер арасында Европа чемпионатында коло байге уткан. Мындан тышкары жаштар арасында дагы дүйнө чемпиону болууга жетишкен Анастасия Альпиева. Айпер Медет кызы Нурбек Изабековду бир карады. Сөз түрдө камбек жаратат деп ишенели. Айпер Медет кызына өтө мыкты ушул жерде өтүш керек. 2 упай бар. 4-2. Андан ары бутка өттү. Азыр бутун кайчылаштыра кармап, андан ары айлантууга жол издеп табуу жок. Андан ары белги өттү. Көтөрүш керек же жок дегенде айлантыш керек. Ышкырык жагырта элек, айлантыш керек. Ай, жок. Болбой калды. Калыс ышкырыгын жаңартып спортчуларды өйдө тур абалында чакырууда. Сама забирай захват. Сама руку забирай. Мына украиналык адистин дагы кеңештерин уксак болот. Өзүң иштеш керек экенин айтууда. 2 маштыруучунун деле ою бирдей. Экөөсү тең өзүнүн шакирттерине 1 номер менен иштеш керек экендигин айтууда. Кетти, бошо, ылдай, бошо. Ылдай, жерди көчтөй. Закрый локоть. Жерди көчтөй. Тримай контроль. Трішки в неї туди дивись. Эй, чыкпайсың захваттан. Абалдан бошонду азыр Айпери. Жана андан ары. Бошова. Эми бул беттештин тагдыры экинчи бөлүктө чечилери түшүнүктүү болуп калды. Айпер Медет кызы Нурбек Изабеков. Эки төрт тилекке каршы. Айпер Медет кызы азыр жеңилүүдө. Жана экинчи бөлүк чындап биринчи бөлүккө салыштырмалуу өтө курч тариз өтөт деген ойдобуз. Колун тартып өзү тарапка алуу аракетин жасаган. Жана бутту бербеш керек ушул жерде. Альпиева да караңыздарчы өтө бир чагымдаган экен. Атаандашын алдап, андан ары бутуна киргүүгө үлгүрдү. Чыгарыш керек, жана өтүш керек, өзүн өтүш керек. Айпер Медет кызы Азамат 2 упай кетти, эсеп сандары 4-4. 4-4 жана андан ары. Жок, бул жерде упай берген эмес. Ортодо карасы 2 упайды көрсөткөн. Эми кадамда нокаут ыкмасы бар.
Тул. Настя, рано расслабилась. Зроби атаку. Упай көрсөткөн жок азыр. Все правильно, скидание атака. Це твої Эч дії. кандай упай жок экендиги мына каптал калыс көрсөтүүдө. Нурбек Изабеков 2 упайды талап кылууда. Бирок башка калыстар бербеди. Жана челлендж басабы, челлендж баскычын. Контрольный прием был. Давай контакт. Челлендж баскычын басты. Настя. Esavol, tuğup jetsin gerek. Эми кайталоодон көрөлү. Tuğup jetsin gerek. Кайталоодон көрөлү. Эмне үчүн калыстар бул жерде упай бербеди. Більше сторони буде. Бут атак. І сидиш там. бутка кирген, бирок Азамат өз учурунда коргонуун дагы жогорку бир деңгээлде көрсөтө алды. Атаандашынын артына өткөрбөдү. Мына ушул жагдайда Пермедет кыз атаандашынын артына өткөн менимче. Упай бул жерде берилиш керек болчу. Ортодо калыста 2 упайды көрсөттү, бирок неге каптал калыстары ал нерсени баамдаган жок. Андан кийин дагы бир айландырууну ишке ашырган бул жерде. Буга дагы эмнеге бербеди? Түшүнүксүз. Азыр башкы калыстын көрөлү челленджден кийин. Бул жерде ыкма жасап жаткан учурда эреже бузду деген пикир болду, байкайлы. Менимче бардык эреженин алкагында эле күрөш өткөн. Челлендж Давай там, Неи. жеңилди, аянычтуу жана 1 упай Альпиевага берилдесе 5-2. Get. 3 упай айырмасында утулуп жатат. Да, Настя, молодец. Жана бул нерсе сөзсүз түрдө Qara gol. Boşala. биздин спортчу үчүн Хорошо, Настя. İşte. To'xta. начар жагдай, начар көрүнүш. Локоть закрыть. İşte aldığa. Get. О, өтө жакшы. Эми иштеш керек. Бутун алды, Çık arkasına. аркасына чыгыш керек. Настя, тримай. Aylan. Butunu çıkar aylan. Обратно жаса. Жаса обратно. Çık. Чыгыш керек. Настя, за Нею. Жана Азамат бар бул жерде. 2 упай. Дагы иштеш керек. Себебегинде жетишсиз бул нерсе. Азамат көтөрдү дагы 2 упай. Эсеп сандар 6-5. Bas. Hey. Жок, 8-5 ооба. Бул жерде Üste çık. Давай. жок, бул жерде кой бербеш керек. Карбаш керек. Себеби дегенде атаандаштагы Айпердин артына өткөнгө үлгүрдү. 8-6. Boşala. Get. 8-6. Пермедет кызы алдыга озуп чыкты. Анастасия Альпиева чарчады. Анын чарчагандыгы байкалууда 1 мүнөт убакыт калды. 1 мүнөттө бул жеңиштик эсепти сакташ керек. Бирок Анастасия Альпиеванын шамдак айлыгын буга чейин көрдүк. Ошол себептен ага 1 мүнөт эмес 10 секунда деле жетиштүү болот. Ошол себептен бошобостон акыр аягына чейин иштеши керек Айпери. Hey, kıymıldak dur. Кыймылдаш керек экендигин айтууда. Жөн турба деп өзүнүн шакиртине улуттук курама команданын башкы насаатчысы айтууда. Забирай голову. Давай, Настя. 30 секунда калды. Украиналык машыктыруучу башты алыш керек экенин айтууда, баштан карбаш керек экендигин. Hey, kolda at küçet. Hey, kolda at küçet. Айпермедет кызы таблон улам карап канча убакыт калгандыгын байкап жатат. Жана 13 секунд ичинде албетте бул жеңиштик эсепти колдон чыгарбайт деген ойдобуз. Ой, бул жерде азыр аз жерден. Себебинде атаандашынын артына өткөндө бул 2 упай болуп калышы мүмкүн. Жана эсеп сандары теңелсе акыркы упай үчүн Анастасия Альпиева жеңишке жетип кетпек. Ошондуктан Пермедет кызы бир аз бошоп койду эле. Бирок аягында кайрадан абалды жөндөдү.
дағы 2 ұпай жана есеп 16. Айпер Медет қызы жарым финалға шықты. Құттықтайбыз жана жарым финалда ал қытайлық балбан менен кезгелет.